tahajjud namazına, taravih namazga tura turgan bolsa, anda mına uşul adamdarga Kuday Taalam ötken günölerini geçiret, jana gele turgan günölerini da geçiret deyit. Dese alımdardын kebiri aytat, gele turgan günöler kayсыл günöler dese, al günöler oşol adamды Kuday Taalam çoğun günölerden sakıtayt degen manide dep Hasan Maşat özünün kitabında basa beregil aytıp ketken. Andan sırtkары orozo учурунда урматтуу бир туугандар, эске ала турган дагы бир жагдай, мынагы ооруп аткан адамдар эгерде ооруп атса, анда булар эгерде укол ийне ала турган болсо, мына ушундан дагы эч кандай орозо бузулбайт. Ийненин бардыктыр орозону бузбайт, урматтуу бир тууганым. Анткени орозо бузулуу үчүн ошол кирген азык, адатта азык кирген жерлер бул ооз жана мурун жана башка жерлер болушу керек дагы. Ошол кирген азык адамдын денесинде 3 көңдөйгө барыш керек болот. Бул деген ашказан көңдөйү, бул деген кекиртек жана бул деген урматтуу бир туугандарым ичеги көңдөйү. Андан башка жака барган уколдордун бардыгы орозону бузбайт, бирок эгерде кимдир бирөө дары, таблетка иче турган болсо, анда бузулуп калат. Демек, кайсы бир адамдар күндүздүн күнү таблетка ичкенге милдеттүү боло турган болуп калса, доктурлар ошону буйрук бере турган болсо, анда мына ошол адамдар ошол таблеткаларды уколго алмаштырып алса, урматтуу бир туугандарым, жакшы болуп эсептелет. Андан сырткары кээ бир адамдар орозодо тиш канап кетсе кандай болот десе, эми фатва, урматтуу бир тууганым, кээ бир алымдар ошол кандын мындай бир бөлүгү түкүрүктөн көбүрөөк болуп кетсе, орозону бузат деп айтылганы менен фатва маселесинде ошол эгерде тиш канап кетип сыртка чыкпай туруп шилекей менен оозго кирип кетсе, андан дагы адамдын орозосу бузулбайт деген маани. Бизге алгачкы сурообуз келип түштү. Ассаламу алейкум. Ассалам дегенде эки сыгы жазылса ошондо туурараак болот дагы. Экинчи алейкум дегенде кичине тамга менен жазылат. Анткени чоң тамгалар бул энчилүү аттарга, урматтуу бир тууганым, берилет. Кыргыз тилинин маданиятын үйрөнүшүбүз керек. Орозо быйыл дагы бул жерде ытамга түшүп калган. 29 күн болобу же 30 күн болобу, рахмат. Мына ушуну биле албайбыз. Ошол Кудайдын айына карап, күнүнө карап билинет. Уламалар кеңеши бул боюнча атайын комиссия түзгөн. Алар жакын арада бизге кабар берет. Болжолдуу түрдө айтылат. Ошол айдын чыгуусуна жараша балким 29 күн, балким 30 күн болуш ыктымалы бар. Көпчүлүк болжомолдор, илимий болжомолдор 29 күн болуу ыктымалы бар деп айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн убагында дагы ошол 9 жолу орозо кармат, ошонун 6-7 жолу 29 күн болгон, дагы азыраак 30 күн болгон. Деги эле Рамазан айынын 30 күн болгонго караганда 29 күн болгондогусу, урматтуу бир туугандарым, көбүрөөк эсептелет. Ассаламу алейкум. Менин суроом, орозо айт канчасы болот, кайсы күнгө белгиленди? Мына ушул дагы айдын чыгуусуна жараша бул боюнча ошол жакындаганда атайын аалымдар кеңешинин түзүлгөн анын төрагасындагы Абибулла устазыбыз Дамылда ошол киши кабар берет. Бул боюнча алдындар кеңеш ошол кишиге жүктөгөн. Насип кылса ошол орозонун бүтөрүнө бир 3-4 күн калганда болжолдуу кабарын берип, анан бир күн калганда так маалымат иншалла беришет, урматтуу бир туугандарым. Бул боюнча ошол айт намазын качан болот, айт күнү канча болот дегендердин бардыгын ошол муфтияттын атайын расмий билдирүүсүнө карап, ошону мындай бир көңүл коюп турсаңыздар, иншалла бардыгы жакшы болуп эсептелет. Деги эле ошол 1 жыл мурда, 2 жыл мурда айды белгилеп койгон ал туура эмес, календар менен болгону болжолдуу түрдө белгиленет да. Эми азыркы учурда ошол илим өтө жетишкендиктен ошол айдын ошол кайсы күнү чыгат чыкпасы, ошол жетер жетпестиги белгиленген. Бирок ошого карабастан биздин шариятыбызда айды көзүңөр менен көргүлө деген пайгамбардын осуяты болгондуктан ошол күнгө көргөнгө аракет кылабыз. Бирок ага чейин болжолдуу түрдө календар иншалла айтылынат. Деги эле урматтуу бир туугандарым, мына ушул айт маселесинде бизде мындагы айттын бардыгынын астында шек күн бар, арафа күн деп айтып алышат да. Арафа күн, айт арафа деп, арафа бир күн болгону бул, урматтуу бир тууганым, курман айтка тиешелүү маселе. Ал эми орозо күнүндө андай арафа дегенди жок, урматтуу бир тууганым. Орозонун башында шек, андан кийин бек деген гана күндөр бар. Демек арафа бул курман айтка тиешелүү түшүнүк. Атым Алтынбек эле Абдурахман деген атка алмаштырсам болобу, жашым 42-де дейт. Алтынбек дагы жаман ат эмес, урматтуу бир тууган, жакшат. Эгерде бирок Абдурахман деп өзгөрткүңүз келип атса, ал сиздин ыктыярыңыз. Атыңызды койгон атаңыз, апаңыз, чоң ата чоң энелериңиз эгерде капа
bolбойт десеңиз ага шарият каршы эмес. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн өзгөрткөнгө муктаждык бар деген сөз дагы келип чыгат. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдардын аты жаман болуп калса, мисалы үчүн Тезекбай, Сасыкбай же ушуга окшогон дагы бир бале болуп кала турган болсо, кыргызын кое берет. Мына ушундай аттарды өзгөртүш керек деген да. Ал эми андай эмес, мааниси жакшы боло турган болсо, анда өзгөртүүнүн кажети жок. Мен айтат элем, Алтынберди деген атты башкага өзгөртүү эч кандай муктаждыгы жок деп. Өзгөрткөн күндө деле ага жаңыдан кой союп, жаңыдан жентек өткөрүп, вечер кылып, анан азан айтуунун кажети жок. Жөн эле менин атым өзгөрдү деп эле жарыя кылып койсоңуз жетиштүү боло берет. Саламатсызбы, грипп болуп ооруп атып, орозо кармаса болобу дейт. Чындыгында грипп өтө чоң оорулардын катарына кошулат, урматтуу бир тууганым. Көптөр буга маани бербейт. Ошол грипп болгон учурда доктор менен кеңешүү керек болот. Эгерде врач сизге ошол орозо кармаганга болбойт, албетте көрүнгөн врач эмес, балким Кудайдан корккон мусулман врач айтса, анда ооз ачканга туура келет. Эгерде жок, сенин грипп ооруң өтө чоң оору эмес экен, жеңилирээк формасында экен, орозону кармай берсең болот десе, анда кармаганга сизге милдеттүү болот. Ассаламу алейкум. Намногу туура жазылган салам. Орозоңуз кабыл болсун. Аялым төрөп, балам чарчап калды. Балама Куран окуса болобу? Чоң рахмат дейт. Куран дегенди чоң таңба менен жазсаңыз, анткени Куран бир эле китеп айтылат да, инчилүү ат болгондугу үчүн биз мусулмандар Куранды чоң таңба менен жазып жүрөбүз. Балаңыз насип кылса бейиште, бейиштин эшигинде сизди күтүп турат. Кудай Таалам бейишке кир деп буйрук берсе, ата-энем кирмейинче кирбейм, мен аларды күтөм деп туруп, силерди колуңардан жетелеп кирет. Ошол балаңарды кыйнабай, силер дагы бейишке бара турган амалдарды көбүрөөк кылгыла. Ага Куран окуганга муктаж деле эмес, бирок окуп багыштай берген болсоңор, иншалла зыяны тийбейт. Кудай Таалам ошол перзентиңиздин сизди бейиштен тосуп алып, бейиш этелеп киргендигин насип кылсын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, кимде ким ошол перзентин жаш убагында алып койсом, ошого шүгүр кылып ыраазы боло турган болсо, ошол адамга бейишти берем деген. Демек, перзент өтүп кеткен адамдар ошолор сабыр кылыш керек, Кудайга налат айтпаш керек. Насип кылса Кудай Таалам бардыгын жакшы жагына сөзсүз түрдө алып келет. Уулумдун атын Рамазан коюп жатабыз, ысымды чечмелеп бериңизчи. Рамазан деген орозо деген сөз. Кыргызда ушундай бар. Жума күнү төрөлгөндөрдү Жумакан, Жумагүл деп, орозодо төрөлгөндөрдү Орозгүл, Орозбек, орозо деп ушинтип ат коюшат. Ошонун Рамазан деген аты экен. Араб тилинде болгон маани айдын аты, урматтуу бир тууганым. Өтө ысык, анткени ошол илгерки убакытта Рамазан көп учурда ысык учурга туш келип калган учурлар болуп, ошондон алынгандан алоолонгон ысык деген мааниде дагы мааниси бар дейт. Бирок ага биз маани бербейбиз дагы. Ошол 12 айдын султаны болгон Рамазан деген касиеттүү айдын аты деген маани. Анан ошол элибиздеги жума күнү төрөлгөндөргө Жумакан, анан калыбаларга Калдарбек деп коюп койгон. Мына ушул ал шарт деле эмес, ал ошо бизде салт болуп калган маселе. Болбосо өзүңүз каалаган атты койсоңуз боло берет. Ассаламу алейкум. Ооз жабыкта тиш жулдурса болобу? Болот. Анткени тиш жулдургандан орозо бузулбайт. Жанагы укол сайдыргандан да орозо бузулбайт. Пломба койдургандан да орозо бузулбайт. Эгерде муктаждык болуп калса, анда тиш жулдуруп кадимкидей дарыласа болот. Болгону дары жана шилекей менен оозго кирип кетпегенге аракет кылыш керек. Жөндө деле тиш жулдурганда андан оозго кирбейт. Ошондуктан жулдурса эч кандай андан орозо, урматтуу бир тууганым, бузулбайт. Болгону тиш ооруганда таблетка коюп коюшат кээ бир адамдар. Ошол таблетка эгерде жутулуп шилекей менен аракка кирип кетсе, анда бузулуп калуу коркунучу бар. Бирок кирбей турган болсо, анда боло берет. Же укол сайган болсо тишке, андан да эч кандай иншалла зыяны жок, урматтуу бир туугандар. Эч кандай дарылануунун бардык формасына шариятыбыз каршы эмес. Болгон таблетканы оозу менен жей турган болсо, анда ошол орозосу бузулуп калат. Ассаламу алейкум. Орозодо кан алдырса болобу? Кан тапшырса болот. Эреже орозо учурунда адамдын денесине кирген азыктардан орозо бузулат. Ал эми чыккан нерседен орозо бул бир гана кусканда атайлап колун оозуна салып, оозу толо кусса, мына ошондо орозо бузулат да. Кан алдырганда хижама кылса же жанагыдай бир донор болуп барып кан тапшыра турган болсо, андан орозосу бузулбайт. Түкүргөндөн орозо бузулбайт, ыйлагандан орозо бузулбайт. Ошондой эле кан алдыргандан да орозо, урматтуу бир тууганым, бузулбайт. Операция кылдырып кылса, эгерде анда жанагы орозо бузулуп калыш толо түрдө, анткени жана курал жарактарды кайра киргизип, кайра чыгарып салып атып, ичине кескилеп атканда, анда орозо бузулуп калат. Кээ бир адамдар ошого чейин суроо берет да, болбосо оорugан үчүн орозо кармабай деле койсо боло берет. Кан алдырганда орозо бузулат.
buzulбайт. Пайгамбарыбыз убагында эки аял ошол орозо кармап атып, анан пайгамбарыбыз көрүп, мына ушул экөөнүн орозосу бузулду деген хадис келет дагы. Кээ бир адамдар чала сабаттар, жанагы чала молдо дин бузар дегендей, ошол хадистен кимде ким хижама кылдырса, хижама кылса, хан алдырса, орозо бузулат. Чындыгында алар пайгамбар алейхиссалам айтканда, булар хижама алып аткан учурда, кан алдырып аткан учурда өкө ушак айтып атып, адамдардын этин жеп аткан, ушак айткандыгы үчүн орозонун сообу кетип калды деп айткан. Болбосо орозонун өзү бузулбайт. Экинчи бир жагдай, орозо кармаган адам кан алдырса, кан кеткендиги үчүн алсырап калып, орозо кармаган кыйынчылык болуп кала турган болсо, ошол убакта кан алдыруу орозодо макруу болуп эсептелет. Деги эле ар бир жумуш иш ошол адамды орозо кармоодон чарчатып кое турган, орозо кыйынчылык менен кармала турган болуп калса, мына ушул нерсенин бардыгын шариятыбыз, урматтуу бир туугандар, макруу деп баа берет. Ассаламу алейкум. Насат медианын азаны менен ооз жапса, п менен жазылат. Жабуу бирок мындай бир кошулганда жапса деп, бын ордуна пын жасаңар туурабы, жапса, ачса болобу, календарыбыз жок эле дейт. Ошол Насат медианын календары 2018 киргизип алган болсоңуз, ошону менен жабыш керек. Азанчыларга азыр ишениш кыйын болуп калды, анткени булар курсагын тойгузуп, кардын сылап, мампайып басып келгиче өтүп кетет, жарым саат ошол кеч калып. Ошондуктан азыр азанды карабагыла, силер ошол саатты карагыла, календарды карагыла. Насат медианын календары муфтият менен чогуу иштейбиз дайым, ошондуктан календардан калбагыла деп айтат элекпиз. Азанга таянып отуруп, орозону бузуп албагыла. Азирети Билалдын убагындай илимдүү, билимдүү, такып азанчылар азыр урматтуу бир тууган өтө аз болуп калат. Ошондуктан азанга таянбагыла, календарга карагыла. Насат медиа интернеттен кирип, YouTube'дан Насат медианын приложениесин көчүрүп алсаңыздар, сиздерге күн сайын жаңырган убактысын айтып берип турат иншаалла. Пайгамбарыбыз тууралуу мультфильм берилип атат, ошол туурабы? Атат эмес, жатат. Анан пайгамбарыбыз дегенден кийин алейхиссалам же болбосо саллаллаху алейхи вассалам дегенде кошуп жазсаңыз, пайгамбарыбызга урмат көрсөткөн болуп эсептелер элеңиз. Жанагы сөз бар го, эрдик кылып кой союп, иттик кылып мындай бир жанагыда төш тартпа деген. Ошол сыяктуу эрдик кылып пайгамбарды айткандан кийин, ошого мындай бир иман жеткенден кийин алейхиссалам дегенди кошуп айтып койсоңуз, мындан дагы көбүрөөк соопко ээ болор элеңиз. Пайгамбарыбыз тууралуу мультфильмде менин кабарым жок. Эгерде ошол жерде пайгамбардын өзүнүн кебете кечпирин көрсөтүп турган болсо, анда муну көргөнгө таптакыр болбойт. Бирок пайгамбардын өзүн көрсөтпөстөн, бирок ошол доордогу окуялардын сүрөттөрүн берип аткан болсо, анда албетте аны көрүп, андан үлгү алып, башкаларга көрсөткөнгө сөзсүз түрдө болот. Мурда ата-энебиз орозодо жуунса болбойт дечү, душка түшсө боло береби дейт. Ата-энебиз туура айткан, анткени орозо учурунда кечкеле душка түшүп, көлгө түшүп, нары карап, бери карап, сыланып, сыйпанып олтуруп, орозодо касиеттүү убакытты бошко кетирип коебуз да. Эгерде бир адам кирдеп калып сасып кетсе, же бир мисал үчүн уктап калып, жунуп болуп калып, жунуш керек болуп калса, өтө ысып кетип, орозодо кыйналып кала турган болсо, сууга чайканып алганга болот. Болгону оозу менен мурдуна суу кирип кетпеш керек. Ал эми кулактан кирген суудан орозо бузулунбайт. Ал эми кээ бир адамдар орозодо жуунса боло берет десең эле бассейнге түшүп, нары берип басып, балык болуп кеткендер бар. Мына ушул туура эмес, анткени бул касиеттүү убакытты мындай бир милдеттүү эмес иш менен өткөрүп, ошол адамдар касиеттүү убакытты пайдасыз өткөрүп койду деген маселе болгон үчүн макруу деп эсептелет, бирок андан орозо бузулбайт. Ал эмес, тиги мончого, парга кирген учурда деле орозо бузулуп кетпейт, анагы денесинен тердеп кирип кетет имиш, балан түкүн дегендердин бардыгы курулай жомок. Ассаламу алейкум. Орозо айында жарамазан айтуу туурабы? Аллах разы болсун. Абдан мындай бир туура суроо жазган, тыныш белгилеринин бардыгы өз ордунда. Жарамазан айтуу шариятыбызда белгиленген эмес, бирок кыргыздын салтында бул жакшы маселе. Илгертен баштап эле жарамазан айтып келдим эшигиңе, Кудайым уул берсин бешигиңе деп жарамазан айтчубуз. Бирок жарамазандын тарыхы динге байланышы бар. Анткени Рамазан деген сөз бул Рамазан келди деген араб тилинде. Илгерки дуаналар, башкалар, телевизор, радио жок, YouTube жок, ошол убакта эмне кылышчу? Ошол акындар, Жеңишбек Алык окшогондор комузун көтөрүп, календер деп коючу, келип Рамазан айтып келдим эшигиңе дегени, Рамазан келди деп мен силерге кабар бердим, орозоңорду кармагыла деп башында эле айтчу бир күндө. Азыр эми ошо орозо келди, эртең оозуңарды бекиткиле деп. Азыр эми 30 күндүк ошо орозонун бардыгында, же 29 күндүн бардыгында Рамазан айтып, анага гитараны кошуп, эркек кыз аралашып кетип, артисттерден бери барган бул Рамазан ал жөн эле бир шоу Рамазан
Рамазан болуп калды. Болбосом жанагы биздеги бар Рамазан, телевизор башка жок, календар жок учурда ошол Рамазан айы кирди деп адамдарга агартуучу милдет аткарган биздин акындарыбыз, төкмөлөрүбүз кыдырып адамдарга айтчу экен Рамазан. Мисалы үчүн Афганистандын мисалында улуу тоолорго от жагып Рамазан билдирди десе, кээ бир жерлерде асманга мынтык атып билдирчү экен, кээ бир жерлерде ат чаптырчу экен. Эми кыргыз элинин салтында ошол биздин көчмө маданиятыбызда орозонун келгендигин Рамазан айтып, мына ай молдолор көрүп ай чыкты, эртең орозо десе түнү менен Рамазан деп айтчу экен. Экинчи бир түрү Рамазан деген я Рамазан, о Рамазан кош келдиң деген мааниде болгон маселе. Демек Рамазандын биринчи түнүндө гана Рамазан айтылып, ал эми калган күндөр тарайып окуш экен, урматтуу бир туугандарым. Азыр эми эркек дебей, кыз дебей, орозо кармаганы, кармабаганы, бетин жууганы, жуубаганы, көчөгө чыгып эле Рамазан айтып, нан берсең албайт, алар только жанагыдай тыйын берсең ала турган современный Рамазан чыгып кетти. Бул нерсеге этиетирээк болушубуз керек. Салтыбыз дагы мындай бир тартиби менен болгон албетте жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Орозо кармап кыйналып ачып алдым, кийин кармап берсем болобу? Кыйналганда колуңузга зыраба кирип кетип кыйналып кеттим деп ачып алсаңыз, же бир мындай бир болбогон эле бир азыраак кыйналуу менен кыйналып кеттим деп ачып алсаңыз, анда бир күн дагы тутуп бересиз, жана штраф катарында 60 күн кафарат тутуп бересиз. Анан бирок чындап оор болуп, өтө жумуш каттуу болгондон ооруп калуу же өлүп калуу коркунучу пайда болуп ачып алган болсоңуз, анда сизге уруксат, анда кийин күнүнө бир күн гана кармап бересиз. Ошону менен иншалла кутулган болуп эсептелесиз. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Орозо убагында гусул бузулса, орозо бузулбайбы дейт. Гусул бузулганда уктап түшүркөп койсо, гусул бузулат, жунуп болуп анан орозо бузулбай жуунуп ала берет. Же болбосо мисалы үчүн түндө мисалы үчүн жубайлардын ортосунда жубайлык мамиле болуп, анан сарылык убагы келгенде бети колун жууп, тамак ичип, оозун бекитип, урматтуу бир тууганым, андан кийин таң атып калгандан кийин барып гусул алса, гусул жарай берет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын убагында да мына ошондой болгон. Урматтуу бир туугандарым, ошол ооз бекиткенден кийин пайгамбар гусул алган. Мына ошого шарият уруксат берет, мындан орозо бузулунбайт. Болгону орозо учурунда ошол жубайлардын ортосунда жыныстык мамиле болуп калса, мына ошондо орозо бузулуп 60 күндүк кафарат орозону кармап бергенге туура келип калат. Ассаламу алейкум. Биз айт арапа күндөрү 7 токош жасап, пахта күйгүзүп, Куран окуйбуз, отко сыйынгандай болбойбузбу дейт. Пахта күйгүзгөнүңөр эми үйүңөр караңгы болуп атса, шамды ордуна жаксаңар бир жөн. Анан бирок жанагыда от десе, отко сыйынган шаман дининен калып калган, кыргызда отко киргизүү палан түкүн деген сөздөргө барат дагы, эскиден калган саркындылар. Булар ага анын кереги жок. Шам жаккан, пахта күйгүзгөн, андай кылган, маркум өлгөн жерге шам жагып койгон, көбүнчө аялдар ушундайды көп кылат. Мына чүчүк тарапта жаллабат да, ал таптакы туура эмес маселе. Ал эми 7 токоч кылган жанагы жетинин бири кыдыр деп эми 7 адамга берип койсо, бирөөнүкү болбосо бирөөнүн дубасы кабыл болуп калар деген ман 7 токоч кылган, болбосо 8, 10, 100 кылсаңыз деле жарай бер. Тагыраак айтканда, ошол жардыларга садака берип койсо, бул жакшы деген маселе. Майрам бардыгына бирдей майрам болуш керек. Адамдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн дасторкон жасап, анан ошол дасторконун ичинен эң эле жакшы токоч болгон үчүн 7 токоч баабедин деп бизде калып калган салт деп айтсак туура болот. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун, устаз. Орозодо сакал алса болобу? Орозо менен сакалдын эч кандай тиешеси жок бири-бирине. Андан орозо кармагат, мурутун кыскартса, сакалын кыскартса орозо бузулуп калбайт. Бирок сакалдын өкүмү кандай? Сакал коюу шариятта сүннөт. Аны эркектер сакал коет, аялдар сакал чыкса кайра булар жулуп алып коюш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам сүннөтүн карманы эгер колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо, сакалга аллергия болбой турган болсо, анда сакал койсо бул албетте жакшы болуп эсептелет. Урматтуу бир тууганым, сакалды алуу мәкрү, аны өз убагында кыскартып, жакшынакай кылып карап туруу керек. Анан кээ бир адамдар сакал койгонду биттетип берип, анан мындай сакалдары батташып кетип тарап өтпөй турган болсо, албетте бул жакшы эмес. Мусулман адамдын сакалы дагы, жүрүш турушу дагы, чачы дагы бардыгы жакшы болуп, сакалды өз убагында жууп тарап карап туруш керек, урматтуу бир туугандарым. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз. Бизге WhatsApp-ын өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди же болбосо сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Биз YouTube каналында сиздер менен мынагы Памир сууларынан ичип, сиздер менен түз эфирде баарлашуудабыз. Айта турган маселе, орозо учурунда кээ бир адамдар орозо кармаганда тамак жебей койсо эле, тамак ичпей койсо эле же суу ичпей койсо эле орозону толук кармап койгондой, мындай бир курсагы тоюп көчөгө басып алгандар бар. Ал мындай карап
карапайым адамдардын орозосу. Тамак ичпей койгондон, тамак жебей койгондон, анан төшөк маселесинен алыстап коюп эле, анан кирелден кечке уктап, кирелден кечке кино көрүп жүрүп алгандар бар. Бул таптакыр туура эмес маселе. Эгерде биз ислам тарыхына көз салсак, орозо учурунда кайра адамдар көбүрөөк Куран окуп, көбүрөөк илим берип, анан орозо учурунда керек болсо мамлекетти коргоо үчүн атайын чоң казаттарга чыгышкан, ушундай касиеттүү бир ай болот, урматтуу бир тууганым. Анан орозо айында экинчи бир маселе адамдардын мындай бир тили менен орозо кармоо, көзү менен орозо кармоо, жан дүйнөсү менен орозо кармоо дегенге маани бериш керек. Жаман сөздөрдөн алыс болгонго аракет кылсак, адам жан дүйнөсү менен орозо кармай турган болсо, жаман пикирлерден орозо кармай турган болсо, мына ушул адам хавастардын орозосу, өзгөчөлөрдүн орозосу деп айтсак, урматтуу бир тууганым, туура болот. Ассаламу алейкум. Оозу бекте тиш пастасы менен тиш жууса болобу дейт. Негизи мәкрү. Анткени мәкрү экендиги бул мәкрү, кыргызча айтканда, даамы болгон себептен, жутулуп кетүү коркунучу болгон себептен мәкрү. Орозонун бузулуп бузбайт, бирок бузуп коюу коркунучу ыктымалы болгон нерсенин бардыгы шарият боюнча мәкрү деп айтылат. Бирок мындай бир ыңгай сезип аткан болсо, анда тиш пастасы менен колдонсо боло берет. Бирок андан көрө мисвак, жанагыда атайын бир арак деген жыгачтан болгон нерсе менен тиш тазалай турган болсоңуз, бул ашказандын өзүнө дагы, оозго дагы, тиштерге дагы көбүрөөк пайдалуураак болот. Жана бул сүннөт болуп, сүннөттүн соогун иншалла аласыз. Ассаламу алейкум. Намаз окубай орозо тутса болобу дейт. Бул жанагы нан жебей сорпону ичип койсом болобу дегенде маселе, урматтуу бир тууганым. Нандын орду бөлөк, сорпонун орду бөлөк. Орозо өзүнчө парз, намаз өзүнчө парз. Эгерде намаз окубасаңыз, намаздан кутуласыз, орозо кармасаңыз, орозодон тутуласыз, урматтуу бир тууганым. Экөө эки башка сурак. Анын дагы сурагы бар, мунун дагы сурагы бар. Бирок айта турган маселе, кыяматка барганда биринчи сурала турган сурак бул намаз болот. Эгерде биз намаздан өтсөк, урматтуу бир тууганым, андан кийин башка сурак келет да. Намаздан өтпөй калган болсок, анда кийинки сурактар келбей калуу коркунучу дагы бар. Кудай таалам шерменде кылбасын. Ассаламу алейкум. Аялдардын этек кири келгенде ооз ачса карыз болуп эсептелинеби? Этек кир келген учурда ал ачса ачпаса ооз ачык бойдон болот. Мисалы үчүн бир аялдар кечки орозо кармап, саат ошол ооз ачууга 5 мүнөт калганда этек кир келип калса, ошол күнкү орозо жок болот. Муну орозо айтып бүткөндөн кийин бир күнү ордуна кармап берет, урматтуу бир тууганым. Бул карыз эсептелинет. Намаз карыз болбойт, бирок орозо карыз. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ошол хадистеринде жакшылап саресип сала турган болсок, намаз бул деген ай сайын болот да, күн сайын болот дагы. Аял кишиге ошол айыз көргөн, этек көргөн учурдагы намазды оку десе, анда кыйынчылык келип калат. Ал эми орозо бир жылда бир жолу болгон үчүн 7-8 күн кыйынчылык болбогондуктан ошол күндөр аялга карыз болуп эсептелет, аял кармап бергенге туура келет. Жанагы колунда баласы бар аялдар, боюнда бар аялдар, төрөгөн этек киргени мыскан нифас каны келген аялдар, оорукчан адамдардын бардыгы кармай албай калса, булар сөзсүз түрдө кийин күндөгүн кармап берет. Бирок кармабай калгандыгы үчүн булар күнөөкөр болбойт, балким шарияттын өзү буларга мына ушундайча, урматтуу бир тууганым, буйрулган болуп эсептелет. Анан каза деп коебуз. Буларды каза орозону кармаганда ошол күнүн толтуруп эсеп болот. Мисалы үчүн бирөөдө 5 күн, бирөө 7 күн кармай албай калса, 7 күндү уда кармап берүү милдеттүү эмес, балким урматтуу бир тууганым, ошол 7 күндү күнүн толтурсаңыз, ошону менен урматтуу бир туугандар бардык ордуна келе берет. Ассаламу алейкум. Менин 5 айлык боюмда бар. Дуа кылып коесузбу? Аллах ыраазы болсун сизден. Урматтуу бир туугандар, ассаламу алейкум деп жазып, ага убакыт кетирбей эле дароо баштай берсеңиз, анан ошол ассаламу алейкум бар экен деп, ошону менен урматтуу бир тууганым, биз түшүнөбүз дагы, мындай бир биздин экраныбыз, кымбат мөөнөтүбүз, чектелүү мөөнөтүбүз мындай берекелүүрөөк болмок да. Менин 5 айлык боюмда бар. Дуа кылып коесузбу? Кыргызча дуа дегенде б кошчу да дуба деп жазылат. Урматтуу бир тууган, анан арабчадан которгондо дуа, ошого келгиле кыргызча жазганга аракет кылалык, дуа деп айтабыз. Коесузбу? Аллах ыраазы болсун сизден. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Кудай таалам бардыгыбызга жакшы перзенттерди насип кылсын, уулдарыбыздын урматын, кыздарыбыздын кызматын көргөндө, ошолордун жакшылыгын көргөн насип кылсын. Ошолордун катарында менин дагы перзенттерим жакшылыгын көргөндө, мага, жубайыма, бардык тууган уруктарыбызга көргөндө Кудайым жакшылык кылсын. Деги эле Кудай таалам перзенттерибиздин жамандыгын көрсөтпөсүн, алар илимдүү, билимдүү, акыл эстүү, адал ырыскылуу, ыйманга бай перзенттер болуп жетилгени Кудай таалам баарыбызга насип кылсын. Ошол эле учурда биз дагы балдарыбызга туура тарбие берип, туура билим бергенди Кудай таалам эсибизден чыгарбасын. Орозодо көп уктаса ооз ачылып кетпейби дейт.
уктагандан ачылбайт. Бирок урматтуу бир тууганым, орозодо уктабастан көбүнчө мындай бир иш кылганга аракет кылыш керек. Анткени уктап өткөрсөк орозонун сообу бир аз болуп калат. Андан орозо бузулуп калбайт. Орозо кармабаган адам ооз ачарга барса болот, болмок турсун бардыгы барып жүрөт. Бирок кичине уялыш керек болот да, орозо кармагандар ооз ачканга кел десе, орозо тутканга болбойт дегендер деле барып ооз ачканга отуруп, мындай бир жакшынакай болуп жеп аткандарды көрүп жүрөбүз, урматтуу бир тууганым. Деги эле ооз ачырган адам ошол сооп алайын деп чакырат. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, эгерде кимдир бирөө орозо кармаган адамдын оозун ачырса, ошол адамдын сообунан эч нерсе кемибестен туруп, ооз ачырган адамга дал ошондой сооп жазылат деген осуяты бар да. Анан сизден эмне жазылат, урматтуу бир тууганым? Орозо тутпай басып келгениңиз жазылабы? Же эки жүздөлөнүп адамдардын көзүнчө орозомун дегендей болуп келип мынтыйып отуруп жеп алганга сооп жазылабы? Эмнеге жазылат сизге? Ошон үчүн келиңиз, ооз ачырган адамдан үмүтүн алдабаңыз. Орозо кармагандар келип жегенге аракет кылыш керек. Анткени сага жөндө берсе боло берет эле, бирок орозо кармагандар жесе мага сооп болсо деген үмүт менен адам ооз ачырат да, ошол үмүттөрдү уурдап койбош керек. Даарат албай оозун жапса күнөө болобу? Жок, күнөө эмес. Ага даарат алуу шарт эмес. Жөн эле кол бетти жууп алып, таза кылып туруп эле тамак жеп, андан кийин барып гусул алса болот, даарат алса боло берет. Эртең менен турганда даарат албай деле ооз жапса боло берет, ооз ачса боло берет. Болгондо урматтуу бир тууганым, ооз жапканда сөзсүз түрдө көп тамак жеш шарт эмес. Бир курма менен болсо деле, бир уртам суу менен болсо деле оозуңузду бекитип алсаңыз, оозуңузду өз убагында ачып алсаңыз, Кудай Таалам иншалла сизге айтылган сооптордун баардыгын берет. 5 маал намаз окуйбуз. Бирок кайнаган баптист. Бул дагы экинчи быны кылсаңыз туурураак болмок. Мамилебиз кандай болуш керек? Мамиле, урматтуу бир тууганым, жакшы мамиле кылыш керек. Ага таасир бере турган болуп, таасир алгычы болбогула. Баптист болгондун бардыгы эле жөндөн жөн туруп эле чечен болуп кетет дагы. Булар кечки оозутунба тили менен буудай кырып сүйлөп баштайт. Буларга кулак салбаңыз дагы, жакшы мамиле кылып, ошол өзүңөрдүн кыймыл аракетиңер менен, жүрүш турушуңар менен, ага болгон мамилеңер менен ошол адамга динибиздин көркөм дөөлөттөрүн үйрөтүп, ошол адамдын туура эмес жолдо экенин сездирип, мусулманчылык алып келип калганга аракет кылгыла. Тууган урук, ата эне, тууган урук башка динде болобу, булар бизге душмандык кылган болобу, биз аларга жакшы мамиле кылууга милдеттүүбүз, ал башка динге өтүп кеткен болсо деле. Келгенде чай куюп бериңиз, сиз деп айтыңыз, үйгө тамак аш салып бериңиз. Аларга жакшы мамиле кыла берсеңер, балким ад-дину муамала, дин деген бул мамиле, мамиле менен бардык ордуна келет. Кыргызда сөз бар, жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деген. Урматтуу бир тууган, болсо кайнаган жыланчы болор, ошону жылуу сөз менен ийинден чыгарып, мусулманчылык алып келүүгө аракет кылууңуз абзел болуп эсептелет. Уулдуу болдум болуш керек. Экинчи дагы кошмок жазылат, уулдуу деп. Уулум реанимацияда жатат, дуа кылып коюңузчу. Аллахумма роббан нас, азхибил бас, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадиру сакаба. Кудай Таалам уулуңузга жана жалпы эле ооруканада ооруп жаткан бардык бир туугандардын баарына Кудай Таалам шифай ажил берип, анан ооруп өткөргөн күндөрүбүздү ошол билип алган күнөөлөргө каффарат кылган болсун. Дуа талап кылгандар, дуа үмүт кылгандар, үмүтсүз жатып калгандар мана Кудай Таалам шифа берсин. Билесизби, оору Аллах Таала тарабынан берилет дагы, ошол пендесинин даражасын көтөрө турган болсо, оору берип, ушул ооруга сабыр кылдыбы, шүгүр кылдыбы деп, ошого жараша кадырын көтөрө турматтуу бир тууганым. Келгиле, келген ооруну конок кылып, аны күтүп алып, ошого нааразы болбой, ыраазы болуп узатсак, Кудай Таалам бизге жакшылык берет. Жана урматтуу бир тууганым, ооруп калганда сабыр кылат дегенде олтура бербестен доктурга барып көрүнүш керек. Анан ошого жараша аракеттерин да карманыш керек болот. Кудай Таалам бардык ооруп калгандарга шифа берген болсун. Жумуштар менен бир күн орозо кармабай туруп, кийин тутуп койсо болобу дейт. Эми болушу болот, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн бирөөнүн жака бир коюп туруп, кийин барып кечирим сурап койсо болобу дейт. Албетте кечирим сурап койсоңуз болот, бирок жака бир урган таптакыр кереги жок эле дегендей, ошол жумуштар менен бир күн орозону эмне үчүн кармабай коебуз деген маселе. Мүмкүн болушунча кармаш керек, бирок такыр болбой калса анда бир күн кармап бересиз. Билесизби, эгерде мен сизге бир сөз айтып берем, ушул сөздөргө түшүнүп калган болсоңуз, анда жөндөн жөн орозону кармабай мында койбойт элеңиз.
Пайgambarыбыз алейхиссалам осуяттарын изилдеп көрсөк айтылат, эгерде кимдир бирөө Рамазан айынын ичинде орозонун бир күнүн кармабай койсо, кийин бардык күнүн орозо кармап өткөрсө дагы мына ушул өз убагында тутулган орозонун сообуна жете албайт дейт, урматтуу бир тууганым. Демек Рамазан айынын ичиндеги ошол күнкү касиет, ошол күнкү береке башка эч нерсе менен өлчөнбөй турган береке. Анан кийин тутуп берип коем деген менен, урматтуу бир туугандар, эмне биз мындай бир алданып калбашыбыз керек. Ошол Рамазандын учурундагы жана кыргызда бир сөз бар, сөздү өз убагында келбесең, сөз айтпасаң сөз ата сөйлөт. Ошол сыяктуу орозо өз учурунда кармала турган болсо, ошондо орозо ушунчалык берекелүү, кийин кутулган менен бирок мурдагыдай калыбына эч убакта келбейт экен. Эртең менен ооз жапканга тура албай калып, орозо кармай берсе болобу дейт. Эң жакшы суроо. Мисалы үчүн 3:30 азыр 3:15 ооз Бишкекте бекитилип аткан болсо, бир адам саат 4:30 туруп калган болсо эмне кылыш керек? Туруп ниет кылып коюш керек, бирок жанагы орозонун убагы башталып калгандыктан эч нерсе жебеш ичпеш керек. Эч нерсе жебей ичпей ниет кылып койсо боло берет. Саат 11-12ге чейин ошол күнү эч нерсе жебеген болсо, ниет кылса боло берет. Эң чоң каталардын бири ушундай: бир адам кеч калып калса саат 4-тө турат дагы, дароо бир утам суу ичип, анан оозун жаап алат, орозо болбой калат. Орозо болбой. Анткени 3:15тен баштап жанагы орозо кармоонун мезгили кирди, эчтеке жебеш керек. Демек кеч калып туруп калсаңыз, бир нерсе жебеңиз, ичпеңиз, ниет кылып туруп намаз окуп кайра жатып алыңыз, орозо эсеп болот. Бирок бир нерсе жеп алсаңыз, орозо кармаганыңыз өтпөй калат, урматтуу бир тууганым. Орозо кармап туруп укол алса болобу дейт. Буну ийне сайса деген сөз кыргызча. Албетте болот, ага орозо бузулунбайт. Уколдун бардык түрүнө, глюкоза эмес, астма укол эмес, кан тамырга берилген, жан башка берилген, андан башка жерге берилген айырмасы жок. Укол аттуунун бардыгы орозону бузбайт, урматтуу бир тууганым. Шарият мына ушундай жеңил. Бул боюнча мынагы мен мурда айтып жүрсөм, кээ бир адамдар маани бербечү эмес, бирок мына Райванттан келген мулла Умар менен мен жолугушкан учурда бул киши укол бузбайт деп айткандыгын угуп, анан ыраазы болдум. Анткени бул боюнча билесизби, Шейх Рафи Усманийдин атайын эмгегинде да ушул маселеге мындай орозо боюнча терең маани берген китеби бар. Ошол китептердин бардыгында буга чейин араб дүйнөсүндөгү аалымдардын бардыгы дагы ушуну айтып келген. Дагы бизде ошол укол бузат деген түшүнүк келип калган. Анткени хукна деген сөз бар, китептерде келет, бирок ал азыркы учурда клизма дегенге айтылат. Клизма орозону бузат, урматтуу бир тууганым. Бирок ошол экөөнүн айтылышы бул дагы укол деген словардан караганда, ошо клизма деген сөз, укол деген сөз араб тилинде айтылышы өтө жакын бирдей болуп калган үчүн клизма дагы орозо бузат экен, укол дагы бузат экен деген түшүнүк калыптанып калган. Болбосо уколдун өзү иненин өзү орозону бузбайт. Ооз жабык кезде түшүркөп калса, орозо бузулбайт. Ооз жабык кезде уктап түшүркөп калса, туруп гусул алат, бирок дааратыл гусул алганда гаргараны көбүрөөк кылбайт, азыраак кылып эле тамагын чайкап коюп, мурунун чайкап гусул ала берет, эч кандай орозо бузулбайт. Ал эмес, пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү дагы ошол эртең менен түндө жунуп болуп калып, гусулу жок учурда болгондо колу бетин жууп, кол даарат алып тамак жеп, Айша энемиз менен оозду бекитип, андан кийин ошол орозо кармагандан кийин, таң аткандан кийин пайгамбар алейхиссалам гусул алган. Бул боло берет, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар орозо учурунда атайын уят кинолорду көрүп, же болбосо өбүшүп, антип интип олтуруп, анан жунуп болуп калса, анда бул адамдардын орозосу бузулат, бир күн тутуп берет. Ал эми жыныстык байланышка өтүп кете турган болсо, орозо дагы бузулат. Анан бул адамдар 60 күн каффарат, бир күн каза, жалпы 61 күн тутуп бергенге шарият боюнча милдеттүү болуп калышат. Төрөөрүмө саналуу күн калды. Кан аралаш келип жатат. Даарат алып намаз окуй берсем болобу дейт. Ооба. Анткени боюнда бар айыз көрбөйт. Демек булар төрөгөнгө чейин намаз окуу милдеттүү болот. Эгерде кан аралаш келип жаткан болсо, ошол даарат алып намаз окуй бересиз дагы. Эгер үзгүлтүксүз келип аткан болсо, бул нерсе сиз үчүн жанагыдай истихаза канындай болот дагы, даарат сындырбайт, үзүрлүү болуп намаз окуй бересиз. Кудай таалам төрөтүңүздү жеңил кылсын. Анан боюнда бар аялдарга айта турган кеңеш, ошол жанагы Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн,
Kul auzu birabbil falaq birabbin nas сүрөлөрү сууга дем салып, анан ошол жанагы бала төрөгөн жерге жана курсакка төрөттүн астында курсакка шыбап мындай бир сүйкөй турган болсоңор, иншалла төрөт жеңил болот. Намазды көбүрөөк окуса, иншалла Кудай таалам төрөтүн дагы жеңилирээк кылат дагы. Боюнда бар аялдар Куран окуп, Куран укканга көбүрөөк аракет кылыш керек. Ошону менен баланын кулук мүнөзү жакшы жака ойт, урматтуу бир туугандарым. Оозу бек учурда өөп учурашса ооз ачылбайбы? Ооз ачылбайт, бирок аялы менен күйөөсү өбүшсө, орозосу бузулуп калыш коркунучу бар дагы, макруh болот. Бирок атасы, баласы, энеси, кызын өпсө, же бир мисалы эжесиң учурашып калганда мындай бир шахват келип, козголуп кетпей, делебе козголбой туруп, бирок учурашуу, урматташуу иретинде өпсө, ага эч кандай орозо бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар бар, мындай өбүшкөндө мындай бир кучакташып эле өбүшүп алат. Анан мындай бир эркек аял өбүшүп алгандар бар да, булар никеси жок, алыс эле коллективде иштегендер, айрыкча мына артист туугандарыбыз ошол дайыма өбүшүшкан, мода кылып алышкан дагы. Булардыкы орозо учурунда деле, орозодон башка учурда деле өбүшкөнү арам болуп эсептелет. Бир жолу мынагы Куран окуган жерге бардык. Расул Маматкулов деген агабыз Куран окутуп, адам өлүп ыйлап отурган жерде карасаң, бардыгы эле бири менен бири чопулдашып өбүшүп атат, артисттер өбүшө берет экен. Мына ошол арам болот. Никеси жок эркек аял өбүшкөн болбойт. Ал эми эркектерде өбүшкөндөр бар экен. Бул дагы таптакыр туура эмес. Бул азыр Европада гейлер ошентип өбүшөт да. Анан аялдан өбүшкөн дагы такыр туура эмес. Бул лесбиянкалардын иши. А бизде парламентте депутаттар биринин туулган күнү болуп калса, чопулдатып өбүшө берет. Деги эле кыргыздын маданиятында, кыргыздын салтында антип өбүшкөн болгон эмес. Атасынын колунан өпкөн, атасынын маңдайынан өпкөн, мисалы үчүн балды эркелетип өпкөн, аял менен күйөө өбүшкөн, бирок алар түндө өбүшкөн, анан көчөдөн аял менен аял, эркек менен эркек өбүшкөн деген жок. Болгон ийиндерин тийишип, ушундай кылып учурашкан урматтуу бир тууганым болгон. Биз өзүбүздүн салтыбызды карманышыбыз керек. Кинодон көрүп эле, жана корейский фильмдерди көрүп, орустардыкын көрүп эле ошондой боло берген бизге таптакыр туура келбейт. Өзүңүз жакшы көргөн 5 китепти сунуштап коюңузчу дейт. Албетте, биринчиси Курани Карим, экинчиси Манас, Сагынбайдын варианты, Жусуп Мамайдын варианты, андан кийин албетте Саякбайдын варианты. 3 жакшы вариантты мен сизге сунуш кылат элем. Андан сырткары мен жакшы көргөн китеп, урматтуу бир тууганым, мен көп китепти жакшы көрөм, урматтуу бир тууганым. Айрыкча жакшы көргөн китеп пайгамбарыбыз алейхиссалам өмүрү жөнүндө жазылган Чексиз нур деген китепти мен сунуш кылат элем. Анткени пайгамбарыбыздын жашоосунун мындай бир урунтуктуу учурларын айтып өтүп кетпестен, балким ошол пайгамбарыбыз жашоосунун маңызын айтып берген бир көркөм китеп Чексиз нур деген пайгамбарыбыздын тарыхы жөнүндө китепти сунуш кылам. Андан сырткары Жоготулган агартуу деген китеп жакында чыкты. Ошол китепти окуганды сунуш кылат элем. Жана мен бүгүн интернеттен көрүп калдым. Бул Рафи Усмани Алламанын ошол ажылык боюнча китеби биздин базарларга түшүптү, кыргызчага которулган. Мен аалымды чоң урматтайм. Такый Усманинин иниси, урматтуу бир тууганым. Ошол кишинин китептерин жакшы көрөм. Мына ошол китепти өзүм көрө элек, бирок ошого аябай дилгир болуп турам. Фатиха сүрөсүн 1000 жолу сууга дем салып ичсе, көп ооруларга шифа болот. Ошол чынбы? Эми ниет кылсаңыз бардыгы жакшы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам убагында сахабалар 7 жолу Фатиха окуганда дем түшкөн. Анан сиз 7 эмес 1000 жолу окуп атпайсыз. Демек, бирок 1000 жолу окуш керек деген сөз жок. Канчалык көп окусаңыз, анда зыян тийбейт, берекенин үстүнө береке боло берет деген маани келип чыгат. 7 жолу, 3 жолу, 5 жолу колуңуздан келишинче Фатиха сүрөсү сууга окуп дем салып ичсеңиз, балга окуп сүйкөсөңүз, булардын бардыгына иншалла урматтуу бир туугандар шифа болот. Анткени Курандын өзүндө бир канча жерде аяттарда, Куран аяттарында шифа бар деген аят урматтуу бир тууганым айтылган. Урматтуу бир туугандар, орозо учурунда айтыла турган дагы бир маселе, орозо учурунда ошол мындай бир гыйбат сүйлөгөндөн алыс болушубуз керек. Мынагы массалык маалымат каражаттарынан, интернеттен, Facebooktан, айтор биз дайыма карасак бирөөлөрдү жамандап аткан, шоактап аткан сөзгө кирип, айрыкча комментарий жазганда атыбызды айтпайбыз, бирок бекинип алып туруп деле паландай экен, түкүндөй экен, мындай экен деп айта беребиз дагы. Биз орозонун соопторун таптакыр күйүп, кургак калтырып, орозо сообу жок өтүп кеткенге мындай себепчи болуп калабыз. Ошондуктан келгиле колубуздан келбеген, биз өзгөртө албаган нерсеге мындай сүйлөйт экен деп сүйлөп
жебилбеш керек дагы, этиет бол. Ушул сөз сүйлөсөм мага сооп болобу же мага күнөө болуп калабы деп аракет кылыш керек. Ар бир кылып аткан иш, ар бир сүйлөнүп аткан сөз, урматтуу бир тууганым, эмне ошол мындай бир сооп же күнөө жазылар иштен чыгарбашыбыз керек. Орозодо өз түкүрүгүңүздү жутуп алса ооз ачылабы дейт. Түкүрүк жуткандан ооз ачылынбайт, шилекейден ооз ачылынбайт, эгер өзүнүн шилекейи болсо. Анан бирөөнүн шилекейин жутуп албетте орозо бузулат. Урматтуу бир тууганым, адам өзүнүн шилекейин оозуна чогултуп алыптыр, жутуп алса, бул макруу болот. Эми жийиркеничтүү, бирок ушундай учур кездешип калат. Анан бирок көчөгө чыгып эле кайра түкүрүп эле жутса болбойт экен деген жок. Ал шилекейиңиз кирип чыгып жүрө берет, эч кандай маани бербейт. Урматтуу бир тууганым, өзүңүздүн түкүрүгүңүз, өзүңүздүн шилекейиңиз орозоңузду бузбайт. Эмизген аял орозо тутса болобу дейт. Муну бир түрдүү болот же болбойт деп айтып коюу туура эмес. Эгерде ошол эмизип аткан аялдын эмизип атканда жанагыдай сүтү кетип калып, анан азык кетип калып, аял ачка калып, ошондон оорукчан болуп кала турган жагдай жаралып калса же кыйналып кала турган, же ошол тамак жебей койсо, орозо кармап алса, сүт азыраак болуп, жанагы сүт эмип аткан бала курсак ачып кала турган, болуп кала турган жагдай жаралса, анда бул убакта аял орозодон бошотулат дагы, кийин бала сүттөн чыккандан кийин орозодон аял кармап берет. Урматтуу бир тууганым. Бирок бала, мисалы үчүн, бала канча эмиш керек? Бала 2,5 жылга чейин эмиш керек болот да. Андан ашык эмгенге болбойт. Анан 1 жылда, 1,5 жылда чыгарып койгон дагы туура эмес. Балакысын толук алыш керек. Ошол жылга жакындап калып, бала сүттү мындай эрмек кылып ичип эле энесинин сүтүн. Бирок тамакка кирип калган болсо, энеге зыяны көп деле тийбей турган болсо, анда эне бошотулунбайт. Эне орозону кармай бериш керек. Дагы бир маселе, эне сүт берип аткан учурда сүт чыккандан орозосу бузулбайт. Андан даарат дагы бузулбайт. Баласы эмизип туруп эле келип туруп кайрадан намазын окуй берет. Андан орозо бузулунбайт. Социалдык тармактарда, WhatsApp'та түзүлгөн атайын диний топторго ишенсе болобу дейт. Ошонун башында ким турат дегенге маани бериш керек. Эгерде түзү көрөк адамдар болсо, анда ишенген жакшы. Анан эле мындай бир көчөдөн чыгып алган азыр мындай бир чала интеллигенттер көбөйүп кетти. Жанагы чала молдо дин бузар деген кыргыздын сөзү бекеринен. Азыр мисалы үчүн кээ бир журналисттер, кээ бир окумуштуулар бир азыраак 2 китеп окуп, 3 китеп окуп алып эле ошого өзүнүн акылын кошуп, аралаштырып туруп, ислам боюнча менин пикирим мындай, менин пикирим тигиндей деп көбөйүп кетти. Билесизби? Египетте, Сауд Аравиясында, Туркияда, Алжирде, Мароккодо, Магрибте, ушулардын бардыгында, ал эмес Пакистандын өзүндө дагы ошол молдолордон сырткары интеллигенттер, дини кабары бар адамдар ошол дин боюнча өздөрүнүн пикирим, эми мен айтып коеюн пикирими деп олтуруп, мындай бузукулук киргизе бергендей тенденция ошол биздин Кыргызстанда азыр пайда болуп калды. Кээ бир журналисттер, атактуу кишилер, молдо эмес адамдар дагы, эми алар сүйлөй берсин, бирок ушулар дагы фатва берип, ушулар дагы мисалы үчүн жанагыдай динде өзүнүн көз карашын таңуулап, булардын аудиториясы бар экен дагы, жанагыдай бир мындай бир кургак интеллигенция, диний интеллигенциянын ордуна ушулар сөз сүйлөп, ушулар туура эмес жакка кетип атат. Кээде булар менен сүйлөшүп калганда, мисалы үчүн динде жок нерсени деле, же динде мындай бир тыюу салынган нерсени дагы ошону бар деп өзүнүн акылы менен айтып берген жерлери бар дагы. Булар чечен адамдар болот экен, адамдар ошолорго азгырылып, бузулуп калгандарын байкап атабыз. Эми аттарын айтыштын кажети жок, бирок ушундай оору бизге дагы келип жетти. Бул Өзбекстанда ушундай нерселер бар. Эми бизде дагы ушундай бир жанагыдай молдо эмес, бирок молдонун кебетесин кийгендер пайда болуп калды. Бул өтө коркунучтуу маселе. Уулумдун атын чоң атасы Рамаз коюп жатат. Рамаз деген эмне экен? Рамаз деген ысымдын маанисин түшүндүрүп коюңузчу дейт. Рамис деген ат бар, бул деген белги деген, Рамыз деген белги деген дагы бар. Ошол мааниде болушу мүмкүн. Урматтуу бир тууганым, балким Рамаз эмес, Рамазан. Рамаз деп айтса, ошо Рамазан дегенге барып такалат. Рамзун деген белги деген мааниде. Урматтуу бир тууганым, балким жакшылыктын белгиси болсун деген мааниде болушу мүмкүн. Битирди сөзсүз мечитке бериш керекпи? Жок, мечитке бербегиле. Мечит сурабайбыз силерден. Ал эмес биздин отурган мечитибизде орозо битирген сандык жок. Урматтуу бир тууган, келгендерге кайда апарсаң ошо жака апарып бер, анан орозо битирди жеп ал деп айтканыңар көп бергениңерден. Бергениң 20 сом, анан сүйлөгөн 200 сомдук эдинса менен сүйлөйсүң телефондон. Жеп койду молдо. Ошон үчүн кереги жок мечитке, бербей эле койгула. Тууган уруңарга таап апарып, кембагал болсо бергиле. Бирок баяга берсең өтпөй калат. Анан муктаждык келип чыгат, каяка беребиз, эч ким жок болуп атат десе, айылы жокто мечитке ачып койгонбуз, келип таштап койсоң, сен атыңан биз сага кызмат кылып апарып таратып коебуз деген сөз болот. Орозо өмүрүндө бербегендер, битир бербегендер, муфти жеп коюптур деп кечке сүйлөйт,
tınbay süйлeyt. Jana ilgeri bir took tukum tuğsa 5 somduk, 8 somduk bolup kaldı. Xitayдын jana tukumдар arzan eкен, jumurtkalary 1 saat kıyqırat. Tö jön ele taylagyn tuğup, ошол сыяктуу oroza бүтүr ömüründe berбегендер келип деле, кээ-бир диний серепчилер чыгып алышып, иштегендер госкомиссия быякта. Oroza бүтүр мынчадан берет миллион адам, мынча миллион болуш керек. Ошону жеп койду палан түк. Эч ким жебейт андан. Жегенге мүмкүнчүлүгү деле жок. Ошол жерде мен көрүң адам катарында билем. Мечитке бербегиле, өзүңөр таап бергиле. Бере албай калсаңар, колуңардан келбей калса, уялсаңар, зериксиңер, жалкоолонсоңор, ошол мечиттердеги орозо битир деген сандыкка жазы салып койсоңор, ошол муфтияттын кызматкерлери айла жоктон силерге кызматыңарды кылып, чогултуп, бөлүп бере турган жерге өткөрүп берет. Бул деген маселени жеңилдетүү үчүн болгон нерсе. Аны сурап, муфтия силерге жалынып бер деп айткан жери жок, урматтуу бир туугандарым. Аялы күйөөсүнө орозо кармап берсе болобу дейт. Анда аялы күйөөгө тамак жеп берсин, күйөө такыр тамак жебей жата берсин, уктап эле. Аял жей берсин, күйөө сандыкка жатып алып бекитип койсун, суткалап жебей эле койсун. Кандай деген сөз болот? Ар кимдин кабыр ар башка, бөлүнгөн ар кимди өзү көмөт. Ар кимдин өзүндө. Анда күйөөсүн аялы кийимин кийип койсун, күйөөсү жылаңаш жата берсин, аялы көчөгө чыгып кийим кийип келе берсин. Эмне деген сөз болот, урматтуу бир тууган? Жок. Бирөөгө бирөө кармап бербейт, ар ким өзүнө кармаш керек. Орозо кармабай таравеге барса болобу дейт. Тарави намаз сүннөт намаз, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар орозо кармаганда оорукчан болуп кармай албай калса, бирок булар тарав окуй берсе болот. Яни тарав окуш орозо кармаш шарт деген сөз эмес. Оорукчан адамдар, мусапыр адамдар күндүзү мусапыр болуп келип кечинде таравеге турса, албетте бул жакшы, урматтуу бир тууганым. Анан кээ бир адамдар бар, орозо кармабай тарав окуса боло берет десе, мен тарав окуп атам, орозо кармабай койсоң боло берет экен деп, ошону мен орозо кармабай койгонду шариятташтырып алгандыгы бул туура эмес маселе. Болбосо, урматтуу бир тууганым, тарав окуса албетте бул жакшы маселе. Таравих, урматтуу бир тууган, 20 аракет болот дагы. Анан кээ бир адамдар таравих намаздар, имамдар Курандан кармап окуганы бул жакшы эмес. Ханафи мазхаб боюнча жеке өзүнчө окусаң бир маселе, бирок имам өткөн ноокатта көбүнчө ушундайлар бар экен. Куранды ачып алып имам болуп окуп аткан, эптесең эптебесең өтө албай өтпөй эле, урматтуу бир тууганым. Куран толук жаттагандарга эмне өткөртүп коюш керек имамчылыкты. Ооз ачаарда көп тамак жеп алса күнөөбү дейт. Деги эле, урматтуу бир тууганым, тамакты ашказандын 3төн бири тамакка, 3төн бири суусун, 3төн бири эмнеге абага болуш керек. Мына ушундан көп жеген арам болот. Бирок пайгамбардын осуятында келет да, саарлык учурунда, ооз ачар учурунда, жана достор менен чогулуп, үлпөчүлүк кылып, көңүл көтөрүп, ифтарлык кылган учурда көп тамак жеп алса, бир азыраак көбүрөөк, албетте мунун сурагы болбойт дейт. Демек, ооз ачар учурунда жегенге албетте уруксат берилет. Бирок, урматтуу бир тууганым, ошол орозонун маани, маңызы, философиясы жоголуп кетпеш үчүн орозо учурунда колдон келишинче азыраак тамак жегенге аракет кылсаңыз, ден соолук дагы эс алып калмак, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн, кечке эле бир кап унду көтөрүп жүрө берсеңиз, кандай кыйналасыз, ошону кээде бошотуп жөн эле бир мындай кап көтөрбөй эле бассаңыз, кандай рахат алгандай, ашказан байкуштагы рахат алат ошондо. Ошондуктан ашказан орозодо кичине эриш керек, ошого аракет кылыш керек. Пайгамбар олтурганда тизенип, мындай таянып, тизенип мындай көтөрүп олтурган, курсак ашказан кичинекей болсун деп, тамак аз жегенге аракет кылганда, биз болсо жатып алып тамак жейбиз дагы, жөн эле бир чаначты коюп алып, ошого тамакты күрөп сала бергендей эле тамак жей бергендигибиз, бул жакшы эмес маселе. СМС аркылуу талак берсе өтөбү дейт. СМС бул кат, эле кат менен талак берилсе, эгерде талак берилген, жазылган кат даректелген, кимден экендиги, кимге экендиги толук жазылынып калса, анда бул кат, урматтуу бир тууганым, түшүп калат, СМС кат. Бирок кээде даректелбеген болуп калса, анда эркектин ниетине жараша болот дагы. Эгер ниетинде түшүрүү болгон болсо, анда түшүп калуу коркунучу бар. Кандай болгон күндө дагы биз түз эфирден талак маселеге жооп бере албайбыз. Жубайлар чогуу келиш керек. Аял менен күйөө олтуруп, мына ушул памирдин эки суусундай болуп тизилип отурса, анан ушул экөөнөн сурап туруп, анан кийин ошол жерден буларга биз туурараак жооп беребиз. Орозонун календары менен ооз жапкандан кийин мечиттин азанын күтпөй эле багымдат намазын окуй берсе болот. Анткени убакыт кирди.
ооз жапкандан кийин убакыт кирди. Кээ бир адамдар ооз жапкандан кийин намазды окуйм деп 1 саат уктап калып, багымда андай эмес. Календар убагы киргенден кийин этияттык үчүн 5 мүнөт өткөрүп, тарат алып келип туруп, намаз окуй берсеңиз боло берет. Анткени урматтуу бир тууганым, кээ бир адамдар ооз жапкандан кийин намаз 1 сааттан кийин окуш керек деп олтуруп, багымда калып кетип, күнөөкөр болуп калгандар бар. Кудай таалам шерменде кылбасын. Айта турган маселе мына ушул мечиттин азанчылары дагы этиеттирээк болуш керек, же олтура бербей, ошол убагын азан айтыш керек. Эгерде кайсыл бир азанчы азанды кеч айткандыгы үчүн оозду ката жаап алса, же эрте ачып алган болсо, мына ошол азанчылар күнөөкөр. Демек, урматтуу имам дамбылдалар, ошол азанчыңардын билимин карап койгула. Көрүнгөн келип азан айтып, элдин бардыгын өлтүрбөсүн, урматтуу бир туугандарым. Кудай таалам шерменде кылбасын, намазыбызды, орозобузду өз убагында кармаганды Кудайым насип кылсын. Азанчылардын мойнундагы милдет өтө оор. Анан кээ бир адамдар түшүнбөй эле, эптеп эле кыйкыса боло берет деп, мындай бир өлөйүн деген чалдар азанчы коюп алышат дагы, булар зериккен деген айта берсе, бул болбойт. Ошого илимдүү, билимдүү болуш керек. Деги эле ошол муфтият, мечиттер атайын курстарды уюштуруп, ошол намаз убактылары, азандын айтуу тартиптери, анын маанилүүлүгү жөнүндөгү курстарды өтүп, атайын азанчыларга дагы мындай бир сертификат бергенди ойлонуштурушубуз керек. Мисалы үчүн, илгери мен убагымда мынагы дааватчыларды окутуп, ошолорго сертификат бергендей, азыр эми азанчыларды дагы окутуп, анан ошолорго сертификат берип, мына ошолор азан айта турган болуп, азанчылык жумушту мындай бир престиж иш катары кабыл кыла турган урматтуу бир туугандарым болуш керек деп мен айтар элем. Орозонун күнүндө адамдар чаңкайт, ошондуктан мынагыл мактап аткан суубуздан урматтуу бир туугандар, уртайлык. Кудай таалам ошол дайыма ошол бейишке барганда кавсар суусун ичкенди баарыбызга Кудай таалам насип кылсын. 60 күндүк каффаратын 2 ф менен каффарат. Орозонун кутулуунун дагы кандай жолдору бар? Эгерде 60 күн уда тута албай турган болсоңуз, урматтуу бир тууганым, анда сиз 60 мискинге тамак берүүгө туура келет. 60 мискинге. Анан 60 мискинге тамак бере албасаңыз, анда аларга ошо кийим алып бергенге туура келет. Эми 60 мискинге тамак деген бир күндүк тамак орозо бүтүр өлчөмүнчө ошону бериш керек. Бирок бул ошол орозо кармай албай калган адамга, урматтуу бир тууганым. Андан мурда ошол 60 күндүк каффарат кармай албай калган адам анда азаттыкка кул чыгарыш керек. Андан кийин азаттыкка кул чыгара албай калсаңыз, анда 60 мискинге тамак беришиңиз керек. Бирок кармай албай калса, кармайга мүмкүнчүлүк болуп туруп деле мен азык тамак берип коем деп кыйын болуп, апарып файзага киргизип коем, анан тиги аяка киргизип коем деген таптакыр туура эмес. Анан ушул жерде айта турган маселе, урматтуу бир туугандар, бизде саналуу мүнөттөрүбүз калды. Мынагы ифтарлык ичип атканда, азыркы мына кафетерий, ресторандарга барып атабыз. Ошол көп ресторандарда мындай арак сатышат, урматтуу бир тууганым. Анан этибиз адал деп айтышат. Аттарын айтпай эле коеюн, бирок мен угуп атам, билип атам. Базардан өлүп калган эт сатып алган биздин жанагыдай барып ифтарлык ичип аткан ресторандарыбыз бар экен. Ошондуктан эгерде арак сатып аткан болсо кайсы бир ресторан, анан ошол арак саткан адам ошол эттин адалдыгына маани береби, жокпу деген сөз, урматтуу бир тууган. Анан адал эт деп эле эт берип аткан мен арак сатып аткан болсо, бул жагында ошол жерден ооз ачыш керекпи, жокпу деген маселени дагы бир ойлонуп коюшубуз керек. Кудай таалам баарыбызга жакшылык берген болсун. Мына ушул орозо медресесинде, урматтуу бир туугандар, бош өткөрүп жибербестен, ушул орозо айында бирибиз мындай бир капа кылып алган болсо, күнөөлөрдү кечиришип, анан туугандар менен саламдашып, учурашып, ошол эле учурда, урматтуу бир тууганым, анча-мынча бир күнөө кетирсе кечиришип, аракет кылышыбыз керек. Кудай таалам мына ушул Рамазан айды бизге даярданууга, машыгууга берген да, ушул айда караңызчы, саат 3-тө туруп тамак жеп атабыз, жөндө турбайбыз, багынатка зорго турабыз, урматтуу бир тууган, жөн күндөрү. Демек, адам адатын өзгөртсө болот. Мен ушундаймын, мен ушундай боло берем, мен ушундаймын эмес, балким бардыгыбыз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Эгерде күнөөкөр болсо кечирим сурашыбыз керек. Анан ичибиздеги башка бир мусулманга болгон жек көрүү, жаман көрүүнүн бардыгын жууп салышыбыз керек. Дагы бир суроо бар, мурдуканасы ооз ачылабы деген. Ооз ачылынбайт мурдуканага, урматтуу бир тууганым. Ал мурдуканай берет, кайра ачып жууп тазалап кое берет. Иншалла бардык ордуна келет. Кудай таалам, урматтуу бир туугандар, ким кандай тилек тилесе,
Oroz ayında ошол тилектин бардыгын кабыл кылсын. Ким кандай ниет Норозду кармаган болсо, Кудай Таалам ошол ниеттерге жеткизген болсун. Кудай Таалам баарыбызды жакшыга шерик, жамандан алыс кылсын. Обас омат тайбас таалай берсин. Кудай Таалам биздин көкүрөккөдөн жүрөгүбүздө башка бирөөгө деген жек көрүү, жаман көрүүнүн баарын Орозунун шарапаты менен жууп салган болсун. Карызы барлар карыздарынан кутулсун. Иш жокторго Кудайым иш берсин. Ажырашкандар жарасын, таарынышкандар табышсын. Бойдоктор үйлөнсүн. Карызы барлар карыздарынан кутулсун. Кудай Таалам уурларын баарын кустурсун. Кудай Таалам жакшы кылып аткан падышага күч кубат берсин. Ушул жолунан Кудай Таалам жаздырбасын, тайдырбасын. Биздин өлкөбүзгө башпайнек кылып аткан ар кайсы тараптан келген мазлумдар бар. Кудайым ошол мазлумдарга Кудайым өмүрүнө береке берсин. Азыркы учурда муну Кытайда уйгур бир туугандар мазлум болуп турат. Муну Түркияда көп бир түрк туугандарыбыз мазлум болуп турат. Андан сырткары Сурияда, Египетте көп жерде кор болбогон мусулман калбай калды. Ушулардын баарына Кудай Таалам жакшылык берген болсун. Кыргызстан элибизде согуш болбосун, тынччылык, аманчылык болсун, токчулук, бейпилчилик болсун. Ата менен бала, келин менен эне, апа менен кыз ынтымак болсун. Бир туугандар ынтымак болсун. Кудай Таалам элибизге тынччылык, аманчылык, омат берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.